Эң биринчи кыргыз китеби 1911-жылы чыгыптыр. Андан сырткары дагы эсибизге ала турган нерсе ушул китептерди Кандайсыңар достор? Мен Жаныбек Абидетегин. Бүгүн силерге пайдалуу китептер эмес, ошол пайдалуу китепти кантип тандайбыз, ошол жөнүндө айтып берем. Мен негизи китеп тандап атканда 5 нерсеге көңүл бурам. Биринчиси бул мазмуну. Биз негизи базарга барганда, дүкөнгө барганда, мисалы кийим алып атканда, кездемеси кайсындан экен, күзгө каранып жарашабы, жарашпайбы деп айтор ушинтип тандайбыз. Ал эми китеп алып атканда дагы китептин ички мазмунуна көңүл бурушубуз керек. Эмне үчүн? Анткени ушул китеп биздин жан дүйнөбүзгө туура келеби, биз айтайын деген ойду бере алабы, ушул китепти окусам эс алып каламбы деп, ошондуктан ички мазмунуна көңүл бурушубуз керек. Башкача айтканда, китептин ички мазмуну менин жан дүйнөмө жарашабы? Мына ушунусуна көңүл бурабыз. Ал эми экинчиси бул китептин сырткы жасалгасы, сырткы сапаты, сырткы ички сапаты. Биринчи кезекте бул китептин кагазы. Китептин кагазынын өңү сары болсо, бул аябаганда жакшы болот. Анткени сары кагаз көздү оорутпайт. Ошондой эле ички дизайн, тамгалардын тизилиши, ушулардагы маанилүү. Анткени таза тыкан, тамгалар чоң эмес, кичинекей жакшы дизайн менен жасалса, окуганда көздү оорутпайт. Китеп окуп атканда көз көп ишти аткарат. Ушуга да достор биз көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле китеп мындай колго кармаганга ылайыктуу. Эгер биз сапарга чыкканда көп окусак, же саякатта жүргөндө, тоого чыкканда көп китеп окуй истесек, мындай кармаганга ылайыктуу, бүктөлө тургандай, ушул сапаттардын баардыгына карашыбыз керек. Же мен китепканада үйдө отуруп эле китеп окуйм десем, балким мындай китеп жакшыдыр, сырты катуу, кичинекей чоң айтор. Ар кандай китептерди муну карай беришибиз керек. Сапаты дегенде кээде мисалы кээ бирөөбүз кооз китепти жакшы көрүшүбүз мүмкүн. Мисалы мукабасындай бир аз жука, же мындай кулагы бар айтор. Ар кимибизге ар кандай китеп жагат эмеспи? Ал эми үчүнчү достор биз көңүл бура турган нерсе бул китепти ким жазды, анын автору ким? Же болбосо басма үйү. Мисалы кайсы басма үйү жазды? Муну жазган басма үйү деген басма үйүнүн миссиясы же автордун миссиясы биз үчүн маанилүү. Анын аты жөнү же ал атактуу эмеспи? Ага карабашыбыз керек. Анткени ошол басма үйү же болбосо ошол автор убагында китеп жазып атканда ал деле атактуу эмес болчу, аны деле эч ким таануучу эмес. Ошондуктан биз автордун же басма үйүнүн жашоодогу негизги миссиясы, жүрүм туруму, көз карашы биз үчүн маанилүү. Ошондуктан авторду тандап атканда ушул нерсеге көңүл буралы. Ал эми төртүнчүсү болсо достор, бул китептин ичинде эң аягында жазылган бул колдонулган адабияттар. Жазуучу бизге айтайын деген оюн, жеткирейин деген оюн жазып атканда кайсы адабияттарды колдонду, тарыхый булактарды көп колдонду, илимий булактарды көп колдонду, анын ичинен кайсыларды колдонду, мына ушуларды билип алганыбыз жакшы. Ал эми достор, бешинчи негизги нерсе бул китептин баасы. Эмне үчүн негизги нерсе? Анткени биз көпчүлүгүбүз кийимби, башка нерсеби, же ушул эле китепти тандап атканда баарыбыз дароо эле көңүл бура турган нерсе бул баасы болот. Арзанбы деп эле баарыбыз арзанын тандай беребиз. Достор, албетте китеп тандап атканда биз арзанын карайбыз. Арзан китептерди алсаңар болот. Бирок бизге жаккан китеп кымбат болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз биринчи мазмуну, сырткы сапаты, автор, ошонун колдонулган адабияттар, ошонун баарын карап туруп, эгер китеп жакса, кымбатына карабай алыңыз. Эгер кымбат болуп, сиздин чөнтөгүңүзгө туура келбесе, анда китеп дүкөндөрү башка китеп дүкөндөрү сыяктуу эле акция уюштурат. Же болбосо китептер жөнүндө айтып берген мен сыяктуу блогерлердин каналында көбүрөөк көрүңүз, анткени мен дагы китептерди ойнотуп турам. Балким сизге жаккан китептерди, сиз ала албай жүргөн китептерди да ойнотуп калышы мүмкүн. Ошондуктан достор, китеп жактыбы, баасын карабай, стипендияңызды же айлыгыңызды бир бөлүгүн бөлүп сөз алыңыз. Же болбосо жазып коюңуз, мен туулган күндө китеп белек алганды жакшы көрөм деп. Өзгөчө ушул китепти деп. Балким ошол китепти сизге бирөө белекке берип калар. Урматтуу окурмандар, мен китеп тандап атканда ушул 5 нерсеге көңүл бурам. А сиз кантип китеп тандайсыз? Кандай ыкмаларды колдоносуз? Ал боюнча ылдыйда комментте бөлүшкүлө. Кимдики эң жакшы болсо, ага китеп сатып берем. Анда коммент калтырганды унутпагыла. 1, 2, 3.
Китептер берген күч. Достор, каналыма жазылсаңар, китептер менен чогуу машыгабыз.